İçtin mi, içtin mi? Булар эмненин негизинде 10 айга көтөрүп алышты. Она образовывалась на стыке. Айдоочулук күбөлүк боюнча аябай актуалдуу маселе. Ар ким ошол сунуштап аткан 10 айда аткан киши өзүнүн деңгээлине салыштырып 10 айда атат болуш керек. 10 ай деген бул көп деп эсептейм. Летчик айтып атат, мен 1 айда деген самолет айдаганды үйрөндүм деп атат. Анан бул жерде көйгөй айдоочулук күбөлүктү берген органда болуп атат. Бул мыйзам долбооруна каршымын. Анткени бирде өлкөдө жок 10 же 12 ай окутуучу ошол категорияларга. А бирок башка мыйзам долбоорунун мисалга келтирсек, жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү айтат, биз эл аралык тажрыйбага көңүл бурушубуз керек дейт. Бул жак кандай болуп калат? Мен түшүнмөкмүн, өнүккөн өлкөлөрдө ошондой окутуу болсо, ошолорго окшошолу, ошондой бололу деп бизде ушундай бир мыйзам долбоор киргизсек туура болот эле депчи. Андан сырткары жанагы жеке автомектептер жабууда ага да каршымын. Анткени элдер өз окатын кылып атат. Андан сырткары ар бир жаран тандоого укуктуу. Мен жеке мектепте окуймбу же мамлекеттик мектепте окуймбу? Анткени сиз деле балаңызды азыр же жеке мектепке бере аласыз, же мамлекеттик мектепке бере аласыз. Ошондон да сырткары мамлекеттик ошончолук бийик деңгээлде окутам десе, анда жолдорду жакшынакай кылып, сызыктарды чийип, жол белгилерди туура коюп, жана лежачий полицейский деген нерсени ГОСТко жараша орнотуп, ошону бир тартипке келтирип коймок да эч ак элечи. Ошондой бир суроо болуп атат да. Азыр сиздер бул жерде жогорку кеңештин жыйынында ушул маселени көтөрдүңүздөр, бирок ошол эле убакта ушул депутаттар биригип кандайдыр бир билдирүү дагы өзүнчө мындай жалпы жогорку кеңештин атынан билдирүү жибердиңиздерби тиешелүү тармактарга же президенттин иш башкармалыгына дегендейчи? Биз кече кат жөнөткөнбүз, бирок жанагы айдоочулук күбөлүктү берген органдын директору, башчысы ал келген жок жогорку кеңешке. Анан жообунга таянсак, ал айтат, биз реформага байланыштуу иш чаралар менен жогорку кеңешке келе албайбыз деп жооп берди. Анан жанагы автомектептердин өкүлдөрү келгенде баягы алар менен да жолугушуп түшүндүрмө иштери жүргүзгөн жок. Ошончолук убакыты жок болсо эми маалыматты билген адамды коюп элге жеткирсе болмок да. Азыр анткени аябай чоң көйгөй болуп түшүнбөстүк болуп атат, сиз деле билгендейчи. Жол кырсыгынын көптүгү баарыбызды өкүндүрөт. Бул мындай да, бул бир эле күндө болуп кеткен маселе эмес, бул деген жылдап келген маселе. Мындан 30 жыл деп атабыз, андан мурда алган айдоочулук күбөлүктү кандай тарихти алган? Туура. Мектептерди, айдоочулук мектептерди иретке келтириш керек. Анын ичинде тийиштүү шаймандары бар, окуу базалары жетиштүү, ошондой эле кесипкөй мугалимдер барбы жокпу деген маселе жаралат. Аны аткаруу бийлиги текшерсин. Эгерде ошол талаптарга жооп бере берген мектептер болсо, аларды жабууга туура келет. Эптеп эле акча табуу маселеси эмес, бул жерде адамдын тагдыры болот. Анын ичинде ошол жанагы коомдо талкуулап аткан 10 ай деген. Мен эми ошол тармакта иштеп келген адам катары айтсам, 10 ай өтө эле көп. Себеби ал жердеги кээ бир терминдер бар. Ошол айдоочулук солидарность деп айтабыз. Орусчасы, кыргызчасы бири-бирин урматтоо. Өзүн өзү урматтоо, же болбосо алып бараткан жанындагы адамдарды урматтоо деген бул биздин окутуу программасындагы этика, эстетика деген сабактарга туура келип калат да. Но как таковой биздин ал айдоочуларды тарбиялоо же болбосо окутуу программасында бул предметтер жок. Биринчиден. Экинчиден, биздин жанагындай авария болуп аткан аймактарды, участоктарды коюп, орусча аймактарды анализдеп чыгыш керек. Ошол жерге эле камераларды койсок, Жолдорду жакшыртуу, инфраструктураны өнүктүрүү, да, биз баягы
жолду жакшыртып койгон менен ал жердеги биздин жана жол кыймылын көзөмөлдөгөн кызматкерлер жетишсиз болуп калышы мүмкүн. Бизде кандай, биз шоферлерде бир стереотип калып калган да. ГАИ турат десе анда жайдайбыз. ГАИ турат десе башкача сезим болот. Ошол эле функцияны деген камера аткарат. Камераны койсок эле ошол жерде эле эч ким. Азыр мен жана да айттым, азыр да айтам. Камера турган жерде ким катайдып атат? Же сиз катайдып атасызбы? Айдай албайсыз да. Айыппул төлөбүз келбейт. 3 миң сом төлөгөн кимдики? Кимдин чөнтөгүндө акча бар экен? Бул биринчиден. Пока биз айдоочуларды сезимтал, болбосо ой жүгүтүүсү жогору интеллектуалдык акыбалдарын көтөрүүгө алып келиш үчүн дагы көп убакыт керек болот. Ошондон ошого экстренный мера катары эми тез аранын ичинде абалды оңдоо үчүн ошол айдоочулук айдоочулук күбөлүктөр берүүдө дагы камераларды коюп мына экзамен алганда дагы мына көзөмөлдөп азыр экзаменден 10-15 жөн өтө албай жатат. Өтө албаса окуп келсин дагы. Аны тапшырыш керек. Биринчиден. Экинчиден кырсык болуп аткан жерлерди анализдеп туруп эле ошол жерге камераларды коюш керек. Камерады койгондон кийин эле өзү иретке келет. Бирок 10 ай деген бул эми өтө эле көп да. Бул коом ичинде дагы депутаттардын ичинде дагы чоң талкуу болуп атат. Негизинен бул жерде баягы элдин нараачылыгын ушунчалык деңгээлге алып чыкпаш керек да. Мен ойлойм, ошол алдындагы кызматкерлер туура маалымат бергенден улам же болбосо башкача туура эмесирээк расчетторду жасагандан улам өйдө жака туура эмес жеткизишип, анан ошондон улам баягы элдин ичине көйгөйүнө тие турчу маселелерди тескери жеткирип аткандан эл нааразы болуп дейм да. Мен өзүм жеке оюм 10 ай деген бул көп деп эсептейм. Бизге мына күнүнө канчадан адамдар чалат, жазат. 10 айдын ичинде самолет айдап кетип атпайбызбы дегенге чейин барып атышат го. Мен ойлойм, бул жол кырсыгынын бирден бир себептеринин эң негизгиси бул ошол айдоочу күбөлүктөрдү сатып алып, тиешелүү деңгээлде терең окубай, практика жүзүндө көрбөгөндүн улам жол кырсыктары өтө көп учур болуп аткандыгы дейм да. Бирок ошол медалдын эки тарабы деп коет эмеспи? Аны жакшылап, түптөп окутуп, колуна ошол укукту бермейинче машина айдап алганы бул туура. Анткени уголовный кодекс боюнча автотранспорт деген бул источник повышенной опасности деп коет. Сен айдабасаң дагы машинанын ичинде отурдуңбу, сен потенциальный ошол опасный эмеге кирип каласың. Ошон үчүн мен ойлойм, терең жакшы окутуп, бирок одновременно жанагынча чоң мөөнөт талап кылбагадай бир орто ченин тапса болот болуш керек. Анткени 4 ай, 5 ай балким, 2 ай теория, 3 ай практика. Эгерде экзаменди тапшыра албай калдыңбы, ошончолук тиги талаптарын татаалдаштырып туруп, 2 айдын ичинде окуган тапшыра албай калдыңбы, 3 айда машинасын практика жүзүндө көргөзө албай калдыңбы, будь добр, кайра экзамен тапшыр. Ошентип тапшырмайынча ошол 10 айың өтөт. Жакшынакай тиги теориясын билип, машинасын айдаганды бүт эрежелери менен далилдеп берсе, менимче 3 ай практика жетет болуш керек. Бул боюнча негизинен бул тармактар негизи каралыш керек болчу. Себеби 30 жылдан бери каралбаган тармактарды иретине келтирип, ушундай иштер жүрүп атат. Анан эми бул жакта эки жагын караш керек. Себеби мен жеке өзүмдүн оюм, сунушум 10 ай көп. Эгер 10 ай кирзе турган болсо, менин сунушум жанагы билим берүү министри менен биргеликте жанагы мектеп окуучуларынан баштап жанагы 11-ден 12 кылып коебуз, узартпадыбы. Ошол 9 айда мектеп окуучуларына киргизип биргеликте. Ошол жерде бергенде аттестатын кошуп, анан базовый Б категориясындагы айдоочулук көлүктү берсек болот. Эгер 10 ай болсо, 9 ай болсо. Андан кийинки 20 жаштан башка жактагылар билесиздер, убакыт зымыраган куш. Аны 10 ай окуу деген көп негизи. Бирок ошол эле убакта жанагы мектепке кошуш керек, андай болсо деп атпайсызбы? Бирок бул жерде кандайдыр бир чыгымды талап кылып койбойбу? Себеби чыгымды талап кылып атпайбы. Итак автодром курабыз деп атат, шаарларга башкасы. Мамлекет киришкенден кийин биротоло кененирээк, тереңирээк муну киришиш керек да. Жанагы
көпчүлүк азыр жаш жеткинчек балдары 9 класстан кийин кесиптик лицейлерге окуган кетип калат го. Ошол балдарга дагы жок дегенде 11-ди бүткөндө 18-ге чыгып калат. Ошол маалда аттестат менен кошулуп айдоочулук күбөлүктү алып калса, бул жакшы. Андан кийин жанагы андан сырткары спецтехникалар айдайын деп турган болсо, анан дальше улатып кете берет. Чын айтканда бул ушул өкмөттүн токтому менен кабыл алынып калган чечим болуп калган. Биз парламент тараптан же жогорку кеңеш тараптан эч кандай мыйзамдуу кабыл алынган эмес. Анан жеке бүгүн мына бир топ кесиптештерим бул маселе боюнча көтөрдү. Мен ойлойм, парламенттеги депутаттар да бул нерсеге кайдыгер карабастан депутаттык комиссия түзүү боюнча, андан кийин ошол кезексиз ушул атайын профилдик транспорт комитетинин жыйынын уюштуруу боюнча атайын ошол уюшулуп атат буюрса. Анан ушундай иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Чын айтканда шайлоочуларыбыз ошол Ош облусунан келген ошо автошколанын жетекчилери мындай эгер ошол бир топ адамдар бүгүн ошо жумушсуз калышы мүмкүн. Анан кийин ошол мамлекеттик инфраструктуралар бүгүн даяр эмес деген өздөрүнүн ой пикирлерин айтып атышат. Мөөнөтү боюнча? Мөөнөтү боюнча чын айтканда 9 айлык же болбосо бул 10 ай же 11 ай деген бул бир топ эле көп убакытты талап кылат. Бул биринчиден убакыт, экинчиден бир топ каражатты талап кылат да. Ошондуктан бул жерде баягы окуунун узак же кыска мөөнөттүгүндө эмес, ошонун баягы сапатына көңүл буруш керек да. Сапаттуу билим берип, андан кийин ошол айдоочуларды ошо айдоо маданиятын, толеранттуулукту, анан ошол жолдо жүрүүнүн так туура эрежелерин, анан сырткары ошол бүгүнкү учурдагы кырдаалга жараша, замандын талабына жараша окуу процесстерин жүргүзүш керек, окуу жайлар. Анан биздин мамлекеттик ушул право берген унаа ишканасы аларды сөзсүз түрдө өзү бүгүн мына бир топ акыркы жылдарда салыштырмалуу алдыга жылыш болуп атат. Себеп дегенде ошол право алуунун акыйкат ачыктыгы, айкындуулугу, экзамендердин ошол коррупциялык элементтердин токтошу менен мен ойлойм, бул нерсе эми сразу жемишин бериши мүмкүн эмес, бирок алдыдагы жылдарда жемишин берет. Мындан бир 5 жыл, 10 жыл мурда мисалы ачык түрдө эле праволор ошол сатылып калган же болбосо бир коррупциялык элементтер менен экзамендерден өтүп оңой алып калышкан. Ошонун кесепети болсо керек.